Бул түрк тилдүү эл Өзбекстандын калкынын басымдуу бөлүгүн түзөт жана көп кылымдар бою өз аймагынын маданиятын калыптандырып келет. Өз мекенинин жайгашу өзгөчөлүгүнөн улам өзбек уурулары каада салттарында жана үрп адаттарында баштапкы жана алынган элементтерди ийгиликтүү айкалыштырат. Алардын жашоосунун кээ бир өзгөчөлүктөрү чындап эле чет элдиктерди таң калтыра алат. Өзбекстандын эмнеси кызык, анын эли кандай? Салам достор, бүгүн биз ушул суроого жооп алабыз. Кеттик анда. Күн менен тоолордун өлкөсү өзбектердин алыскы ата-бабалары негизинен көчмөн болуп, мал чарбачылыгы менен алектенишкен. Буга жергиликтүү климаттын өзгөчөлүгү жана өзбек аймактарынын географиялык жайгашуусу себеп болууда. Өзбекстанда суу булактары көп эмес. Деңиздин өтө алыс жайгашканы аба ырайына таасирин тийгизет. Алар айткандай, өлкө 2 эсе деңизге чыга албайт. Кантип? Жөнөкөй. Деңизге чыгуу үчүн өзбек жеринин чек арасынан чыгып, жок дегенде 2 мамлекетти басып өтүү керек. Бирок Өзбекстанда деңиз алыс болгону менен анда күн менен баары жакшы. Бул жерде жылына 300 күн жаркырап турат. Ал эми термометр плюс 0 градуска жеткен күндөр да аз эмес. Ысыкка араң чыдаган туристтерге жазында же күзүндө келүү сунушталат. Баарынан күзүндө артык. Анткени белгилүү Мирзачүл коондору бышып Өзбекстанда даамын татса болот. Өлкөнүн дагы бир өзгөчөлүгү анын 5тен 1 бөлүгүн тоо кыркалары ээлейт. Өзгөчө тарыхы бар шаар Өзбекстандын эң чоң шаарларынын бири Самарканд. Өзбектердин чыныгы сыймыгы болуп саналат. Бул Орто Азиянын эң байыркы шаары гана эмес, дүйнөдөгү эң байыркы конуштардын бири. Салыштыруу үчүн тарыхчылар Римди Самарканд менен бир курак деп эсептешет. Археологдордун айтымында ал биздин заманга чейинки 8-кылымда түптөлүп, Сагдиана тарыхый чөлкөмүнүн саясий жана маданий борборуна айланган. Самарканд өзбек маданиятынын кебилбес чеби, өз маанисин жоготпогон тарыхтагы этап болуп кала берди. Империялар алмашкан, бирок Самарканд мурдагы бийлигин сактап калган. 2000 жылдан ашык убакыт бою ал орто кылымдагы чыгыштын илим борбору болгон Улуу Жибек жолунун негизги пункттарынын бири бойдон калган. 14-кылымда Самарканд Темирлан империясынын башкы шаары, ал эми өткөн кылымда Өзбек СССРинин борбору болгон. Өзбектер жок дебейт, бекеринен өзбектерди тубаса дипломат деп айтышкан. Бул адамдар эч качан ачык конфликтке барышпайт. Бул алардын табиятынан жийиркенет. Бул улуттун өкүлү менен пикир келишпестиктер болсо, өз көз карашын далилдегенден көрө макул болот. Бирок мындай касиеттүү мүнөздүн алсыздыгы деп жаңылбаш керек. Тескерисинче, бул мүнөз абдан жакшы болуп эсептелет. Азыркы өзбектердин ата-бабалары көбүнчө соодагерлер болгон. Белгилүү болгондой, тажрыйбалуу сатуучу сатып алуучу менен талашпашы керек. Тескерисинче, ал өзүнүн оң репутациясын сактап калуу үчүн бир жерге берилип макул болушу керек. Болгону жарым чыны чай ичпейсиң, кайдан күч аласың дейт эски өзбек макалы. Бул эл меймандостугу менен өзгөчөлөнүп, өзбек үй бүлөнүн үйүнөн чай ичпей чыгуу мүмкүн дагы эмес. Эгер өзбек өкүлү жарым чыны чай куюп берсе, таарынганга шашпаңыз, сараң экен деп айыптабаңыз. Тескерисинче, үй ээлери конокту үйүндө отурушун каалап, андан да көптү сурашын каалашат. Конокко өзгөчө кулк мүнөзүн көрсөтүп, үй ээси суусундук салынган идиш алып келип, оң колун жүрөгүнө коет. Бул эски салт болуп саналат. Конок үй ээсинен коркпой, өзүн толук коопсуз сезе аларын көрсөткөн. Атактуу өзбек тамактарынын арасында паало жана сүмөлөк бар. Ал эми пловду жыл бою бышыра алсаңыз, экинчи тамактын өзүнүн бышыруу мезгили болот. Сүмөлөк жасаганга 40 күн болот. Ал өнүп чыккан буудай дандарынан даярдалат. Алар майдаланган жана сыгылып, натыйжада курамы май жана ун менен аралаштырылат. Сүмөлөк күйүп кетпеш үчүн казандын түбүнө шагыл таш же жаңгак ыргытылат. Бул кулинардык процесстин ажырагыс бөлүгү. Тамак консерваланып, жыл бою сатылат. Коомчулуктун биримдиги ынтымак жана өз ара жардамдашуу албетте элдин эң сонун сапаты. Бирок өзбектерде мындай өз ара колдоо эски салт эмес, мыйзамдык негизге ээ. Мыйзамдык негиз дегенибиз бул мүнөз өзбек элине ата-бабаларынан калган мүнөз, каада салт дагы болуп саналат. Кайсы коомдо болбосун, аксакалдар рулаштарына көйгөйлөрдү жана маанилүү маселелерди чечүүдө жардам берүү үчүн тандалат. Мисалы, аз камсыз болгон үй бүлөдө балдары жогорку окуу
жайга тапшырганда колдоо көрсөтүлүп, ажырашууга арыз жазган жубайларга ойлонууга убакыт берилет. Коомчулуктун мүчөлөрүнүн бири үй курууну чечсе, кошуналары бул маселеде ага жардам берүүгө кубанычта. Иштин аягында кожоюн жардамчыларына сый даярдайт. Коомчулуктун мыйзамдуу өкүлдөрү көп учурда документтерди чогултууда жана алууда колдоо көрсөтөт. Балким дал ушул өз ара колдоо жана жолдоштук сезим өзбек элине түбөлүк оптимизмди сактап калууга жардам берет. Көпчүлүк сурамжылоолор жана изилдөөлөр боюнча Өзбекстан КМШдагы эң бактылуу өлкө болуп эсептелет. Ушуну менен видеобузду аяктадык. Сиздер менен кийинки видеодо көрүшөбүз.